Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин рубрикабыз психология кеңеште балдарды тарбиялоо боюнча. Балдарды тарбиялоо бул өзүнчө бир чоң маселе. Биздин илгертен ата бабаларыбыз айткан, бул балдарды тарбиялай билүү эртеңки сиздин кубанычыңыз. Эгерде балдар биз туура тарбия бербесек, анда эртеңки биздин кайгыбыз деп айткан. Ошондуктан биздин балдарды өзүбүздүн жараткан балдарыбызды, өзүбүз окутуп тарбиялап жаткан балдарыбыздын эртеңки күнү, эртеңки келечеги биз үчүн кубанычтуу коомду алып келе турган болсо, анда биз азыртан ойлонушубуз керек. Ар бир бала өзүнчө бир мындай жеке өзгөчөлүккө ээ. Ар бир бала жеке индивидуалдуу өзгөчөлүккө ээ. Себеби дегенде ошол балдар түрдүү мүнөздө болгону менен алардын тарбиясы чоң мааниге ээ. Мисалы үчүн мен бир эже менен сүйлөшүп калдым, 12 баласы бар экен. Айтат, 12 балам дейт, 12 башка мүнөздө дейт. Бирок ошолордун ар бири мүнөзү 12 башка болгону менен дейт, тарбиясы меники дейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошол биздин психологиялык көз караш менен караганда балдардын индивидуалдуу өзгөчөлүгү, бир тууган болсо дагы индивидуалдуу өзгөчөлүгү ар башка экенин билдирет. Ошондуктан ата-энелер, сиздер өзүңүздөр каалагандай эмес, мен айткандай бол, мен жасагандай бол дебестен, ошону туура тарбия берүүдө бир аз болсо психологиялык кеңештерге көңүл бурсаңыздар жакшы болот. Анткени биздин балдар азыркы учурда коом тарбиялап жатат. Биздин балдар азырда интернеттер тарбиялап жатат. Биздин балдар азыр социалдык тармактар тарбиялап жатат. Биздин балдар азыр онлайн форматта өткөрүлгөн сабактар, тарбиялык иштер, окуулар тарбиялап жатат. Ошондуктан азыркы учурда балдарга тарбия берүү бир аз болсо дагы татаалдыгын көрсөтөт да. Дагы биздеги психологдордун айтууларына караганда, мисалы үчүн биздин Выгодский айткан, бул балдарды тарбиялоодо айрыкча мына кенже мектеп курактагы балдарды тарбиялоо дейт. Балдардын дейт эки зонага бөлүп кетелик дейт да. Биринчиси балдардын өнүгүүсүндөгү актуалдуу зона дейт. Анан бирөөсү дейт ошол зона актуального развития дейт да, ал эми бирөөсү дейт ошо балдардын өзгөчөлөнгөн айырмаланган зонасы дейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул айтат да, ошол ар бир өзгөчөлүктө балдарды тарбиялоодо, кенже мектеп куракта болсун, мектеп жашына чейинки курак балдарда болсун, өспүрүм курактарда болсун, жигиттик куракта болсун, кээде мына биздин колубуздан чыгып кете турган мына жаштык курак болсун, 18ден жогору курактагы балдар болсун. Ар бир баланын ошол өзүнүн жаштык курагында кандайдыр бир мааниге ээ болгон бир өзгөчөлөнгөн зонасы болот экен. Маселен, кенже мектеп куракты алып көрөлүк сиздер менен. 6-7 жаштагы балдар, мектепке бара турган балдар, же болбосо 1-класска даярданып турган балдар. Бул балдарда баягы Выгодский психологубуз айткандай, актуалдуу зона деген бул балдар өтө мектепке ынтызарланып, мектепке барайын деп, бирок бара элек да мектепке, тиги акесинин сумкасын көтөрүп, агасынын сумкасын көтөрүп, эжесинин сумкасын талашып, ручка, тетрадь талашкан учуру, айтат да, ушул учур дейт, баланын өнүгүүнүн негизги зонасы дейт. Ушул учурда сиздер байкап атасыздар, демек балада шык бар, балада кызыгуу бар, балада умтулуу бар, балада ынтызарлануу болуп аткан учурлар бар. Ушул учурларды сиздер байкап туруп, ата-энелер, балдарды отургузуп ушул учурда керектүү суроолоруна жооп берип, кагып койбостон, силкип койбостон, аны менен сүйлөшүп, анын кызыгууларын билип, суроолоруна жооп берип, ушундай маани берип, биргеликте китептерди окуп, мына ушундай иштер аткарсаңыздар, бала ошол учурда ошол өзүндө керектүү маалыматтарды губка сыяктуу өзүнө сиңирип алат экен. Ал эми өспүрүм курактагы балдарды тарбия берүүгө карай турган болсок, өспүрүм курактагы балдарда психологиялык жагын айта кетсем, кеңеш катары, балдарда анатомиялык, физиологиялык жактан өнүгүү болот жана аларда психология жактан кабыл алуулар өтө өнүккөн учур болот. Ошол учурда булар бизден дагы өзүнүн таануусун, өзүнүн билгичтигин, өзүнүн керектүүсүн эң биринчи орунга коюп, ата-энесинен дагы, чоң адамдарынан дагы өзүнүкүн туура деп эсептеген учур. Ушул учурда биз ата-энелер, сиздер менен биз кандай кеңеш беришибиз керек? Психологдор ушундай деп кеңеш берет. Сиз балаңыз, өспүрүм курак балаңызды угуңуз, аны менен тең ата болуп кеңешиңиз, аны бөлүп жарбай акырына чейин пикирин угуңуз. Эмне деп айтат? Эгерде ал айткан пикирлери менен кеңешип туруп,
келишим түзүп туруп, ошол аркылуу иштерди жүргүзүү максатында тарбия ишин багыттасаңыз, анда сиз адашпайсыз дейт. Анткени ал балдар көчөдөн издебестен ошол маалыматтарды, ошол жоопторду сизге кайрылып, ата эне деп сиздерден кеңеш сурай турган мүмкүнчүлүк түзүлөт экен.